Саламатсыздар, уламадан улаган, оңгулуу сөздү кураган уюткулуу кыргыз журтум. Жаштар сүйлөсүн теле берүүсү Жалал Абад облусунун Нокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн номер 26 Тургунбай Анаркулов орто мектебинин жалпы жаштары жан төрүбүздүн куттуу коноктору менен. Сиздердин кесиптешим Мээрим Күрүчбек кызы жана Айдана Ратбек кызы болмокчу. Бүгүн биз талкуулай турчу тема кесип таңдоодогу отурган убакыттар. Алгач төрүбүздүн куттуу коноктору менен тааныштырып өтсөк. Достук айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Алтынбек Бекибаев. Номер 26 Тургунбай Анаркулов орто мектебинин директору Жолдошев Нурмамат. Дин таануучу Маматжан Бекбаев. Дин мирөгү коомдук кайрымдуулук фондунун мөдүрү, теле алып баруучу Темирлан Акматов. Кыргыз Казак колледжинин директору, юридика илимдеринин кандидаты Эргали Абдыкайымов. Көз карандысыз көзөмөлдөөчү Чынара Сатарова. Кесип тандоодо убакытты туура пайдаланууда эң маанилүү нерселердин катарын толуктайт. Биз бүгүн убакыттан утуш табуу жана дагы кесипти туура тандоо жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жаштар сүйлөсүн. Анда эмесе жаштардын оюну калы? Кесип таңдоодогу эң маанилүү нерселер кайсыл деп эсептейсиз? Сен азыр канчанчы классың? 9. Кайсыл жакка тапшырайын деп ойлонуп жатасың? Сен өзүңдүн жөндөмдүүлүгүңө жараша тапшырасыңбы же кайсыл кесиптин мындай акчасы көп болсо ошол жакка тапшырасыңбы? Жөндөмдүүлүккө. Бирок адамда 1% жөндөм, ал эми 99% бул аракет дейт. Ошондо кандай болуп калат? Жөндөмүңүз кайсы тарапта сиздин? Жөндөмүбүз Эмне кылганга жөндөмүңүз? айдоочулукка кызыгабыз. Айдоочулукка кызыгасызбы? Бирок ал менен чектелип калбаш керек да, дагы бир өзүнчө бир өзгөчө кесип болуш керек да. Кандай карайсыз? Эми сиз мындай шофер болуп жүрбөйсүз да, Айтыр. Башка Дагы ойлоносуз, Чоң рахмат. Кесип тандоодо бул кызыккан кесибиң, анан өзүң сүйгөн жактырып эртең иштеп кеткенге өзүң жеткен кесип тандоо керек. Эмнеге биз ошол кесип тандоодогу жаштардын отурган убакыттары деген теманы козгогубуз келип жатат. Көпчүлүк жаштар ошол кесип тандагандан адашып убакыттарын коротуп жатпайбы? Мисал үчүн кызыкпаган эле бир кесибине тандоо алып туруп, аны окуп бүткөндөн кийин бекер эле диплом үйдө калып, ал диплом менен иштей албай эле башка ишти иштеп, ошо бекер эле убакыт өткөргөнү көпчүлүк эле ошондой болуп атат. Кесип жөнүндө негизи канча жаштан баштап ойлонуп башташ керек? Элдерди билбейм го, мен эрте эле ойлоп баштагам. Канча жашыңызда? Мен 1-классымда эле кыялданчумун. Ким болууну? Военный болом деп ойлочумун. Азыр ошол нерсеге аракет кылып жатасыз. Чоң рахмат. Кесип тандоодо эң биринчи окуучулардын кылган катачылыгы жана отурган убакыттары мен телефонду көп пайдаланууда деп ойлоймун. Көп телефонду себеби дегенде ашыкча пайдаланышат, сабактары дагы калып калат. Окуй турган нерселер туура телефондагы керектүү, интернеттен керектүү маалыматтарды алса болот. Ал эми ошол нерсени туура эмес жакка пайдаланып, убактысын бекер коротуп жатышат. Ал эми ошол китептерди дагы азыр көп окулбайт. Бардыгын интернеттен аласыз деп окуйт. Жок, ал эң туура эмес нерсе. Себеби дегенде окуганыбызда дагы биздин көзүбүздүн кареги жана башка нерселер чоңоет. Ленин мисалы үчүн бир окуганда, бир китепти караганда 2-3 сүйлөмдү бир окуп койчу экен. Ал эми азыр биздин азыркы жаштарда андай нерсе жок. Себеби дегенде китепти аз окулуп жатат. Ошондуктан бул нерсе дагы убакытты уттуруу деп ойлоймун. Мен негизинен кесип тандоодо, мисалы үчүн ар бир бала жаштыгынан эле, жаштай кезинен эле өзүнүн мындай жөндөмү болот ар бир кесипке. Кандайдыр бир, мисалы үчүн бир нерсени жаш бала мындай бир нерсени бузуп, кайра оңдогондо, мисалы үчүн ал инженер же техник болушу мүмкүн. Ошол себептен ар бир бала мындай жаштайынан карап, ата-энеси деле буга көп себепчи болуп калат. Жаштайынан баштап ага мындай туура тарбия берүү же болбосо ошол тандаган кызыккан жөндөмүнү карап, ага ошого карап багыт берүүсүн деп туура деп ойлойм. Мисалы жөндөм жөнүндө айтып атасыздар да, көпчүлүк эле адамдар байкашыбызча өзү жөндөмдүү болгон нерседен тышкары нерселерге окуп жатышат да. Ал нерсеге көпчүлүк учурда ата-энелер да себеп болот. Мисалы алар сен бул окууга оку, тигил окууга оку деп
мажбурлап окутуп салышы да мүмкүн да. Буга кандай карайсыз? Бул эң туура эмес көз караш. Себеби дегенде, мисалы үчүн бала макул ошол кесипти окуду, чоңойгондон баштап ошолго баштап иштей баштады, бирок ал иште туура эмес. Же болбосо өзүнүн кызыгуусусуз жакшы иш алып бара албайт ал менен. Ошол себептен бул эң туура эмес жол деп ойлойм. Жогорудагы биздин жаштардын көпчүлүгү кесип тандоодо жөндөмдүүлүк биринчи орунда турат дейт. Жана көпчүлүгү ата эненин айтканында угуу керек деп жатат. Сиздердин буга көз карашыңыздар кандай? Ар кимдин табиети окууга деген ар түрлүү болот да. Бул балдардын айтып атат, биздин жөндөмдүүлүгүнө жараша деп. Балким ушу жөндөмдүүлүгүнө жараша окууунан балким маянап жакшыраак чыгар. Буну азырга айткан 2-3 окуучулардын сөз тиянагы менен айтып болбойт. Дагы да бир аз окуучуларды угайлы бул жерден ачыла элек, эч кандай окуучулар жакшылап өздөрүнүн оюн айта элек. Ошо ойларын жакшылап угайлы, кеңирээк кеңеш кылайлы, ошондон кийин барып туруп бир жыйынтыкка келсек болот, ойларын угайлы. Сизге бир суроо берсем, сиз өзүңүз Кыргыз-Казак университетинин коллежинин директорусуз. Ошол жердеги сиздин кол алдыңыздагы студенттердин көпчүлүгү өзүнүн ошол каалаган окуусуна тапшырганбы, же аларда кандайдыр бир жүрөгүндө ушул окууну окубай башкага тапшырсам болмок деген мындай өкүнүүлөрү барбы? Ошол боюнча бир аз жаштарга өзүңүздүн кеңешиңизди айта кетсеңиз. Бизде Кыргыз-Казак университетинин ачылганына 6 жылдай убакыт өттү. Бизге келгендин бардыгы көбүсү билген эмес, башында ушуна университеттин бар экенин билип барып туруп, жанагы жүрөгүнүн каалоо менен келгендер да, бардыгы окуп аткан окуунун бардыгын. Эмнеге десеңиз, булар мындай сөзгө байланып атат да, Кыргыз-Казак университетинин диплому Казакстанда да иштесе болот экен, Кыргызстанда да иштесе болот экен деп. Бир бунун жакшы жагы, экинчи жагы төлөм акысынын аздыгы. Биздин студенттерге ошол жагынан да жагымдуу. Азыр сарам жалдуу болуп калбады жердин бардыгы. Кандай акча болсо да төлөп эптеп эле. Анан кийин биздин окуучулар аябай жакшы мааниде көңүл буруп, анан кийин сабак берет. Менде жаштарга суроо бар да. Ким келечекте мугалим болгусу келет, ушул кесипти ким тандайт, кол көтөрүп койсоңор. 9 адам экен, Таласка барсак, Талас шаарында бир эле окуучу көтөргөн да, бу жерде 9 көтөрдү. Эмнеге мугалим болгусу келбейт? Анткени сурап көрбөйлү жаштардан? Азыр биздин мектепте дагы көрүп турганыңыздай эле мугалим болгусу келгендер аз. Анын себеби эмнеден экенин мен билбеймин, бирок мен өзүм дагы мугалим болгум келбейт. Себеби ага жөндөмдүүлүгүм жетишпейт. Ошондой эле башкалардын ою болушу мүмкүн, ооба, мугалимдердин акысы өтө аз. Бирок акысы ошончолук аз болсо да, алар бизге бүт мээрими менен жакшы билимдерин берип жатышат. Мен азыр учурдан пайдаланып мугалимдерге аябай ыраазычылык айткым келет. Сиз өзүңүз кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Мен экономист болгум келет. Сиз ошол кесипти өзүңүз каалап жөндөмүңүзгө карап тандадыңызбы, же келечекте түшчү пайдага карап тандадыңызбы? Мен өзүм жөндөмүмө карап тандадым. Мен бул кесипти тандаганыма эми 1-2 жыл гана болду. Чоңойгонум сайын мен мамлекет жөнүндө, анын экени жөнүндө билип жатам. Жана ошондой эле жогорку кеңеш тараптыкка бир карап кетсек, мамлекеттин акчалары, андан түшкөн акчалар каяктан келет, каякка жок болуп жатат. Мен ошолор жөнүндө аябай ойлонуп жатамын. Бул суроолор мен аябай түйшүктөнтүрүп жатат. Мен неге мугалимдик кесипти тандаган жокмун? Анткени мен жаш кезимден бери бул медицинага кызыгып, жана наристелерди, ооруп жаткан алделерди көрүп, мен мед болгум келген, жана аларды айыктырганга кызыгам. Азыркы учурда мен кыргыз тил, кыргыз адабиятка кызыгам, бирок ага мен жөндөмүм жок болгондуктан мен ал кесипти тандаган жокмун. Жана бирок бул сабактар мага абдан кызыктуу жана жагат да. Менин оюм бул бир гана ошо жөндөмүмө карап тандагам. Ошол кесипке азыртан аракет кылып атасызбы? Даярданып, мисалы, медицина тармагында окуш үчүн биология, химия сабактарын аябай жакшы билиш керек деп айтышат го. Ооба, мен былтырдан бери химия сабагына кружокторго катышып, кичине мындай маалыматтарды алып, өзүмдү даярдап жатам, окуп жатам. Биздин мектепте мугалим болом деген жаштар көп, бирок уялганданбы көтөрбөдү. Мугалим өтө кесип, бул кылдаттык ишти талап кылат. Себеби келечек муунду Кыргызстанды өнүктүрүү бул тарбиядан негизинен. Ошол тарбияны бизге мугалимдер берет. Негизинен мугалим
бул өтө татаал, анын психологиясын жана ошондой эле аны кантип анага кантип тарбия берүү бул албетте мугалимдердин колунда. Мисалы биздин мектепте дагы өтө мугалимдер менен тартышып, бир нерсени тартышып болуп калат. Албетте муну мугалим бизди түшүнөт. Мугалим кесип өтө мындай оор десем жаңылышпаймын. Кесипке кайрылсак, сиз өзү ошол кесипти таңдоону канча жаштан башташ керек деп ойлойсуз? Негизинен ар бир адамдын жаштыгынан жөндөмдүүлүгү болот, бирок бойго жеткенден кийин сөзсүз Кыргызстанды караш керек. Кайсы тармактан аркта калып кетти. Мына ошол тармакты эле өнүктүрүүгө аракет кылыш керек. Себеби аракеттин бардыгы келет, колунан келет негизи адамзаттын. Сиз жогоруда айтып калдыңыз да жөндөмгө жараша иш кылыш керек деп. Анан кайра эле өзүңүздүн сөзүңүзгө өзүңүз каршы чыгып жатасыз да. Жок, албетте жаштыгынан жөндөмдүүлүк болот. Бирок бойго жеткенден кийин сөзсүз Кыргызстандагы тармакта артка калып кеткен тармакты албетте караш керек. Себеби Кыргызстанды өнүктүрүш керек. Өзү негизи окуй тургандарды эле окутуш керек. Азыркы сүйлөп аткандар окушу мүмкүн да. Калгандар жөн эле чөнтөк окушу мүмкүн, же букалар окушу мүмкүн, же помидорлор, бадырандар окушу мүмкүн да. Ошолор кээде билимдин сапатын төмөн түшүрүп атат да. Анан жанагы медицина деп атпайбы? Медицинаны жакшы көрөм, бирок кыргыз тил адабият жакшы го, бирок ал жаатта негизинен химия, биологияны мыкты билиш керек да. Ошого уклон жасаш керек. Ансыз болбойт да. Анан бул адамдын өмүрү. Ошон үчүн азыр мисалы олимпиадаларда канча балл алып атат, могул жерде мен дагы сурагым келип атат. Жалаң 5ке окугандар кол көтөрүлөчү, жалаң 5ке окугандар. 4 жок, 5. 28 экен. 28 кыз баланы көрүп атабыз. Бул аз. Да кошуш керек да, көбөйүш керек. Ошон үчүн жакшы окуп барса, азыр мисалы жакшы болуп калды, окууга өтүүнү деле эгер мыкты окуса, жакшы балл алса, ал каалаган окуу жайына өтөт. Ата-энесин деле кыйнабайт да. Ошон үчүн могул жерде мындай жанагы биздин кыздарыбыз пикир жаратып атпайбы? Анан мен азыр биздин ушу агайлардан да сурагым келип атат да. Ушу агайлар мисалы эмне үчүн азыр биздин кыздар айтып атат, айлык аз деп атат, же болбосо деңгээлим жетпейт деп атат. Сиздер кантип тандадыңыздар эле кесипти? Эми убакытты үнөмдүү пайдаланышыбыз керек эң аввалы. Кесип тандоодо бул жети өлчөп бир кесе турган маселе да. Абдан ойлонуп, чын эле ушу кесипти сүйөмбү, ушул кесипти аркалай аламбы, ушундан бир майнап чыгабы, өлкөгө, өзүмө ушундан бир жакшы пайда тиеби деп туруп анан кесипти тандашыбыз керек да. Убакыт бул өтө кыска адам үчүн берилген өлчөм. Каргага окшоп кылымга жакын адам жашай албайт. Ошо бир 100 жылга жакын жашаса, ошонун ичинде көп жакшы нерсени жасап калууга үлгүрүшү керек да. Анан убакытты туура пайдаланыш керек. Ар бир адам жакшы нерсени жашап калганга аракет кылыш керек. Интернетте азыр бир кыз айтты го. Көп убакыт ошого кетип атат. Уйкуга кетип атат. Ошолорду кыскартыш керек. Англиянын премьер-министри болгон Маргарет Тетчер деген. Суткасына 5 саат гана уктаган. Мына Европада железная леди деген ушуну атка конгон айым 5 саат гана уктап, калганын эртеңки күнүн планын түзүп, анан ошону ишке ашыруу үстүндө убактысын жумшаган да. Ошондуктан убакытты туура пайдаланышыбыз керек. Эң абалында окуучулардын мында жөндөмү деп атпайбы? Ошондо дагы мандем бар. Себеби өзүнүн жөндөмү жок нерсеге баш уруп туруп, сүйбөгөн кесибине келип алса, бул туура эмес чечим болот да. Анан окуучу деген азыр жана 9 окуучуга мен ыраазычылык билдирип коеюн. 9 болсо дагы мына биздин кесипти аркылайм дегендер бар экен да. Себеби ошол 9 окуучу туура чечимге келген болсо, ошондо майнап чыгат. Эгер баланы өзүнүн баласындай көрбөсө, баланы сүйбөсө, ошого билимди бере алышына көз жетпесе, мектепке келбей койгон эле оң. 9дан аз болсо деле макулмун мен. Бирок чыныгы билим берем деген, тарбия берем деген адам ушу мектепке мугалим болуп келүүсү керек да. Туура. Эмгек акы аз бүгүнкү күндөчү. Прожиточный минимумга жетпейт. Ошого карабастан, эгер жана 9 окуучубуз мектепке келсе, мен алар сөзсүз урматыбыз дагы ашат.
илим атаңдан улук деп коет. Мугалим деген сага илим, тарбия бере турган адам да. Демек атаңдан улук деп аткандан кийин мына ажеке мен жалганчы кылбасы керек. Ушундай сөз бар. Илимди бере ала турган киши чыныгы ошону жеткизе ала турган киши мектепке келишибиз керек да. Ошондуктан кесипти туура тандашыбыз керек. Убакытты үнөмдүү пайдаланышыбыз керек. Салым болот да. Бизде азыр көпчүлүк 99% мындай мойнунан байланган ит ууга жарабайт болуп барып, жөн эле акчаларды бирөөлөргө төлөп берип, анан дипломдон жок, же чүйдөн жок, же үйдөн жок, же күйөөдөн жок болуп калган жаштар көп борбордо. Ата-энесинин акчасын жөн эле коротуп эле бекер эле жүрөт дейт агай. Тебейт же башка кылбайт же окуусун кыйратпайт дейт. Андан көрө үйлөнүп айылда калгыла дейт. Келиңиздер, оюңуздарды айтыңыздар. Мен айтайын деген оюм, бизде учкоргон кесип бар да. Ага ушу аймакта баардык адам окуйт, көп адам окуган. Эми ал кесипке акчасына кызык окуду. Айлыгына. Мисалы үчүн азыр ошонун кесипке охрана болуп кириш үчүн 100 миң акчаны койсо да албай атат. Эмнеге? Ал ошо 100 миң акчага коюп кире турган болсо, ал 10 жыл эмес, 10 жылдан андан көп акчаны табат. Андан бир 10 эсе табат. Ошо адамдарга таң каласың. Азыр ошончо деген адам окуду. Шамалсайын аймагында. Азыр бизде деле көп окуйт. Энергетика окуйт. Ошончо акча коротот, Бишкекте окуйт. Чоң жерге окуп келип, бирок эмнеге кире албайт. Бардыгы миграция кесипке тапшырат. Баары Москвага кетет. Калгандар шофер болот, такси өтөп жүрөт. Бул жерде ошондо күнөө кимде? Күнөө кимде? Ошол баланын өзүндө. Акчасына кызык окуп атат баары. Бизде ушул оруудан чыкмайча биз өспөйбүз да. Мисалы тиги ырдай турган бала болушу мүмкүн, үнү жакшы. Анын тайкеси же байкеси жестеси, мисалы юрфакта декан болсо ошол жака апарып тапшыртып коет. Анан ал байкуш бечара эптеп-сеттеп бүтөт же бүтпөйт. Бул да туура эмес да. Ошон үчүн жанагындай окуй тургандар окутуш керек. Калгандар биякта эле кызмат кылган жакшы болот. Мына сонун жерлерибиз бар, мал менен, ишкерчилик менен, чарбачылык менен. Биз жөн эле бизде бир курнамыз. Тиги Ахматтын кызы окуп атат, адан кем калбаш керек. Теге Жармөөгө окуп атат, Кырмызбек сен да окушуң керек. Мен дагы айтат элем. Балким жогорку окуу жайдын дипломун 2-3 диплом алып жүргөндөр бар. Жанагындай орто кесиптик лицейлерди бүтүп, ширетүүчү, евро ремонт, мебель жасап, 3-4 үй бүлөнү, 10 чакты 20 үй бүлөнү баккан ишкер адамдар бар да. Ошон үчүн ушул жактарына дагы ата-энелер, окуучулар дагы сарыстеп салыш керек. Аларга кышы жайы жумуш бар. Эрк ата-энелер да айтат да, сен ошо энергетика оку дейт. Эртең ошо ишке киресиң дейт. Оку иштейсиң дейт. Эми мисалы үчүн баары окуйт, кызыгат, акчасы жакшы экен дейт. Айлык жакшы. Эми пенсияга чыкканда ham жакшы дейт. Бирок ал эртең окууну бүтүп келет, ата-энеси ошончо акча расход коротот. Бирок ошол бала кире албайт. Эмне үчүн? Эмне деген бардыгын таанышы бар адам кирет. Ал тааныш болгондо жөнөкөй тааныш эмес, депутаттар киргизип атат. Аркасынан жөнөкөй адам кире албай алып кетип атат. Эмнеге? Кыргызда жакшы сөз бар. Таанышың болсо танкасың дейт. Таанышың жок болсо манкасың дейт. Ушундай заманда жашап атабыз. Мурду кыйшык эмес болсо дагы, кыйшык болсо дагы, сөзү бар болсо дагы, жок болсо дагы депутаттын, министрдин, сиз айтып аткан адамдардын уулу, кызы сүйлөсүн болуп, ошол ушундай мышык ыйлай турган деңгээлге келип атабыз. Кадр маселеси өзгөчө. Эгерде мыкты кадр болсо, ал ошол жергиликтүү эл болобу, област болобу, өлкө болобу чоң реформа кылат. Буга бир эле мисал, жакында эле ошол Өзбекстан президенти не кылды, көрдүңүздөрбү? 3-чү курстагы студентти не кылды? Маданият министрине зам кылды. Окууну бүтө элек. Ал идеялары менен аны ынандырды президентти. Сендей башында идеясы бар, ойлонгон, ойгонгон мага кадрлар керек дейт. Карасаңар. Демек, жаштар, бул нерсе силерде дагы бар. Мен ойлойм, ушул берүүнү көрүп, биздин да чоңдор кадр саясатына Кудай бурса, силер реформа кыласыңар. Нол жерде отургандарды мен ойлоп атам, келечекте айыл өкмөттөн баштап депутат, министр, балким президент олтурат ушул жерде. Элден чыгат, элден айланса болот. Элдин уулдарын ушул эл тарбиялайт.
Мына ол жерде энелер апалар олтурат. Айлык аз болсо дагы мугалим болуп иштеген. Кудай буйрса сиздер терметкен бешик, эртең сиздер тарбия берген окуучу улан кыздар дүйнөнү терметиши мүмкүн Кудай буйрса. Ошон үчүн үмүт үзбөгүлө. Окуйлу, аракет кылалы, окуй тургандар окуталы, чуу деген атка дем берет дейт. Анча-мынча камчыласак буйрса могул жерден жакшы жигиттер чыгат деген ойдобуз. Бул жерде агай сиз айтып атасыз, баягы кызыкпаган окууга анан ата энесинин акчасын кеткизген айтып атасыз. Бул жерде биринчиде баланын өзүнөн ошол нерсечи, өзүнүн кызыккан окуусун окуш керек. Анан башкалардын башка бирөөнүн сөзүнө кирип, буга окусаң мындай болот, мындай кылсаң мындай болот деген ал эч качан туура эмес да. Бала өзү алдына максат коюп, не кылса, ошондо өзү ошо кызыккан нерсеге окуса, ошол ишти кылса, ошондо гана ошол мындай жакшылыкка жетишет да. А бирөөнүн сөзүнө кирип, мына акчасы мынча болот, же иши ар дайым болот деген сөз ал туура эмес сөз. Бирок азыр көпчүлүгү эле жаштарыбыз ошол бирөөнүн сөзүнө кирип, ошолор мактап, даңктап койсо ошол нерсеге тапшырып кетип жатпайбы? Буга кандай карайсыз? Бул адам өзүнүн башы менен жүрүш керек да ар жердечи. Бирөөнүн башы менен эртең ал сени бакпайт да, ал жерде иш болбой калса, же ал түбөлүккө айтып бере албайт да, сен ушунча жашка чыкканча сага ушул иш болот деп эч ким бири-бирине кепилдик бере албайт. Сиз азыр деген 11 класста экенсиз. Анан 11 класстардын көпчүлүгү эле баягы жогорку тестирлөөнүн балына карап калышты да азыр. Сиз ошого карап атасызбы? Ошол тестке ишенип атасызбы азыр же өзүңүзгө ишенип атасызбы? Бир нерсе дейиш кыйын, эми ошолдон өтсөк биз өзүбүздүн максатыбызга караша жол алабыз да. Демек ошол тестке жараша окуу жайга тапшырасыз, э? Жок, мен тесттен өтсөм ошол өзүм каалаган окууга тапшырам. Өтпөй калсаңыз эмне болот? Өтпөй калсак Атабекенге кызмат кылабыз да. Каалаган окууңуз кайсы? Кыргыз Казак университети. Агай, кечиресиз, буну сизге айта албайм. Эмнеге? Азыркы жаштардын максаты жок. Мисалы да өзүнө өзү кайра жооп кылып атат да. Максаттуу мисалы башка улуттарда максат коюп коет экен. Мисалы биздин эле саясатта көп улуттар жашайт. Дунгандар, чүйдө канча улуттар, көп улуттар жашайт, бирок биздин экономикада эле алар өнүп өсүп атат. Максаттары бар, окушат. Жер менен, мал менен, билимди да алып атат, башканы да кылып атат, үйдү да салып атат, жакшы жашап атат, жакшы машина айдап атат. Кээ бирлер тергейт экен да, мен ушу аябай мындай намыстанам да. Жалкоолорун кыргызсың деп тергейт экен да. Биз жалкоо болбош керек. Мына азыр мына жерде канча 200-300 окуучу олтурат. Максаттарын айтыш керек да, мен мындай максат койгом. Же болбосо атам менен апам менен сүйлөшкөм. Бул темага дагы биз келе элекпиз да. Жүрөбүз жанагы ногу менен эле бир турган болуп жүрөбүз да. Ошон үчүн максатты жакшы коюп туруп, ошого аракет кылбасак, жанандай деңизде калган ар эмес же бери эмес калган кемедей болуп калышыбыз мүмкүн да. Максатты коюп алсак, багытыбыз болсо, аракет болсо сөзсүз ийгилге жетебиз. Ошон үчүн жаштар аракет кылалы, максатыбызды коелу. Мынакей азыр агайлар айтып атпайбы? Сунуш пикирлер болсо айткыла, оюңарды ортого салгыла. Кесипти таңдай элексин, бул кандай болот? Бир көңүлдө кечиресиз. Көңүлдө бар бир кесип жокпу ушул убакка чейин? Агай, кечиресиз, мен кесип тандагам, бирок бул кесип боюнча өзүм кызыгуум боюнча окуйм, Кудай кааласа. Ортодон өтүп калсак, бирок мен бул өзүмдүн максатымы бирөөгө айтышты каалабайм агай. Өтпөй калсам айттым агай, Атабекенге кызмат кылабыз деп. Военныйга кызгам деп кеттим эле. Эгер мен аксесинен өтпөй калсам, өтпөй кала турган болсом, спорт школага тапшырып, 3 спорт школаны бүткөндөн кийин кайра башынан военныйга тапшырып, ошентип неме кылам. Баары бир мен максатыма жетем деген оюм бар. Бир туугандарым, силерге мен бир кеңешим. Өтпөй калсам дебегиле, өтөм дегилечи. Өтөм деп аракет кылып атам. Аракет кылып бурса, өткүлөчү. Эң алгач өздөрүнө болгон ишеним болуш керек агай. Сөзсүз. Ишеним болмоюнча, бир нерсеге ишенмейинче, жетем демейинче болбойт да. Аракет кылса болобу? Болот. Кудай буйрса аракет кылыш. Анын үчүн алыш керек, окуш керек, э? Окуш керек. Азыр биздин агай жакшы примерлерди келтирип өттү да, ошол сыяктуу аракет кылсаңар, эмнеге өтпөйсүңөр? Башкалардан эмнеңер кем? Кем жерибиз жок. Иним ошондо ортеден Кудай кааласа өтөбүз, окуу жайга тапшырабыз. Өтпөй калсак, Атамекенге кызмат кылбайбызбы? Едес. Атамекенге кызмат кылат экен.
вузду бүттүк, диплом алдык. Дальше атамекенге кызмат кылабызбы? Мына сиз окуп бүтүп атасыз. Мен мына ошо өзүм кызыккан кесип боюнча мен маалымат топтодум. Бул жерде мен 1-курска киргенде эле атамекенге кызмат кылуу боюнча аскердикке кабылданат экен. Ал окуу деле, аскердикке кызмат деле ошол жерде бир болот экен. Мен билишимче азыркы учурда ошол кафедраларды жоюлуп кеткен. Жумушка алууда дагы военный билет ушу диплом катары саналып атат да. Ошондо сиз атамекенге кызмат кылбасаңыз, каалаган кызматыңызга дагы кирүү сиз үчүн татаал болуп калат. Билем агай. Урматтуу жаштар, урматтуу инилерим, мен сиздерге советим, кесип тандоо бул эң жакшы максат, бирок ушул менен атамекенге кызмат кылууну унутпагыңыздар да. Окусак дагы, окубасак дагы биз атамекенге кызмат кылышыбыз керек. Себеби биз ушул Кыргыз Республикасынын уул жигиттерибиз. Биздин аркабызда биздин элибиз, жерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, анан ага эжекелерибиз турат. Алардын үмүтү жалаң эле эр жигиттерден. Рахмат. Мана мени жакшы таанысыңар, силер менен көп сабак өтүп турабыз. Мени бир силерге айткан ураным бар. Шуну ким жаттап алган? Бардык нерсе ниетке жараша болот. Сиз айткансыз, көп айткансыз. Министр Кулатов агайыбызды мисал келтирип айткансыз. Ниет кылып жүргөн деп. Шактыда иштеген экен. Жок, мен бир 4 сап ырым бар айтып келген. Кана ким айтат? Алым болбой адам бол, адам бол да алым бол. Эл керегине жараган сен болосуң айкын көл. Баракалды, рахмат. Туура. Муну мен şu жаштарды, азыркы Кыргызстандын келечеги болгон жаштарды, эми мунуга чоңоюп кеткендер, о карып калган биздин жашыбыздагыларга бу кереги деле жок болуп калган неме? Силерге атайын шуну айтканмын, айланып кетейиндер. Буну эми чечмелеп билиш керек да. Алдын эң мурда адам болуш керек. Ошондо вакыты текке кеткирилбейт. Ошондо şu илим мана ниет, ким боламын деген ниетти кыласыңар, ошого аракет кыласыңар. Ана ошондо анан кийин ошо адам şu eelеген кесип менен мен элиме, жериме, шуну өнүгүүсүнө, маданиятыга өз салымды кошомун деген бир ниет болот. Алым болбосаңар, мурда алым болуп алсаңар силер. Мана алымдарды көрүп атасыңар. Мана окууда канчадан канча адамдардын азыр диплому бар. Россияда алиги шубакчыга, усталарга подсобник болуп жүрөт. Канчалары келип мына жерде ата энесини алдыда бир иштебай жарабастан отурат. Булар вакытты текке кетирди. Ата энесинин акчасын текке кетирди. Өзүнүн өмүрүнү текке кетирди. Анан алиги окууду жакшы окуй албастан жарабай атат ошо кыла турган ишиге. Энергетикени бүтүрүп келгенде бир лампочканы алмаштыра албай атат. Медицинаны бүтүрүп келгендер медсестралыкка жарабай атат. Мугалимдикти бүтүрүп келгендер мугалимдин өзүнүн мынандай бир этикасы, адеп аклагын билбей атат. Ким күнөөлүү агай ошого? Ошон үчүн кымбаттуу туугандар, балдарым, айланып кетейиндер. Адам болгон адам мана бардыгыңар эле алым болуп туруп, жогорку деңгээлдеги иштерди иштей бербейсиңер. Мана бияк айтмакчы, бизге айыл чарбасыга специалисттер керек. Дыйкан керек, мал чарбасыны бага турган, үй бүлөнү мындай ата-энени карай турган, мынерден нары бери өзүбүздүн айылдагы жерлердеги иштерди аткара турган инсандар керек бизге. Ана ошолор адам болуш керек Адам болуш керек. Адам болгон адам мен барып, мисалы үчүн юридиканы бүтүрүп келсем, дипломум алсам, юридикада иштесем, мен элиме şu мамлекеттеги мыйзамдуулукту мен колдо беремин. Акыйкатчылыкты чыгарамын. Бекерден түрмөдө отургандарды, же болсо түрмөгө түшпөстөн ойноп жүрген кылып ишкерлерди мен мыйзам менен аны соттоймун. Анан деп неме кылат? Бизде азыркы юридиканы бүтүрүп аткандар эмне кылат?
мен қан чөнтөгü адамдарды қорқытып, әділетсіздік қылып, біреулерді қорқытып түрмеге тығып, аларды ақшасын жеп чөнтөгüme саламын деген ой менен, бұнда ақша көп екен, адамдар қорқыт екен деп юридикеге барып оқып атады. Ona şimdi öyle bardıq spesialistlerim kudu oşanday kımbat otulganda. Oy tuğra oluş gerek. Kim bana bütürüp ilanıp gideyim, bana kızlar oturasınlar bir yerden. Bana ballar oturasınlar. Şu niyet, İslam'da bana niyet bulması bulbaydı. Namaz diyem, iki rekat bağımda ötkönde ettim mesela. İki rekat namazda okuyayım deyip niyet kılbasan namazın namaz bulbay kalat. Men hacıga baramın deyip niyet kılbasan hacın hacı bulbay kalat. Bunun için her bir nersege niyet buluş gerek. Yaştığınlardan, detsattırlığından, şöyle ben vraç bolamın, mugallim bolamın, ben yurist bolamın, ben injiner bolamın, agronom bolamın, ben energetik bolamın degen niyet menen anan keyin haligi oşağa ketken göndömdü, kitepti, oşağa kerekti bolan biyologiya bola, matematika bola oşağını katı okuş gerek, internetke karabastı gerek, kitepti köp okuş gerek kımbat tutulgan. Men буларды тандоом боюнча мен акылды тандайм. Акылың болсо байлык деле табылат. Мен айтарым ошол. Мен деле өзүмүн акылды тандайт болчумун. Себеби акыл мен мисалы өзүм сүйгөн кесип бул медицина. Ооруган адамдардын, ошондой эле жардамга муктаж адамдардын немесин кандыра алсам эгер, ошол менин эң чоң байлыгым болуп эсептелет. Эң негизги бул акыл керек бизге. Себеби дегенде bir жооп бар, мага аябай таасир берген. Bir адам сурап атат, bir миллионерден сурап атат. Менде ушунча $3000 акча бар. Эмне кылышты билбейм деп атат. Эмне кылсам деп ойлонуп суроо берип атат. Ал айтып атат, сиз миллионер жооп берип атат, сиз биринчи башыңызга ошол акчаны инвестиция кылыңыз деп атат. Мындайча айтканда, bir курска акча төлөп, bir тил үйрөнүп, же бирдеме үйрөнүңүз деп атат. Себеби ошол акыл менен сиз башка акчаларды да таба аласыз деп атат да. Бұл жерде ең негізгі бұл ақыл керек. Bir комнатада жалғыз қалса да адам бая ақылында бірдек болса бір нәрсе ойлап таба қояды, бір нәрсені жасай қояды. Егер ештеме жоқ болса еш нәрсе жасай албайды. Азыр жаштарға да кайрыларым, жаштар ақылды байталы, шул ме казанды, шул баш казанды толтуралы, шул окууну жакшы окуйлу, максатты бийик максат коюп, ошого жетүүгө күндө аракет кылайын. Мен азыркы неме боюнча bir хан жашап өткөн экен, анын баласы акылсыз болот экен да. Бирок хан өзүнүн немесинде баласына мурас кылып хандыкты калтыргысы келет экен да, бирок ал неме калтырганга неме болбой калат экен да. Хан өлөрүнүн алдында bir китеп жазат экен да, ал китепке ар кандай тилдерде, ар кандай немеде жазат экен да. Баласына керез кылып калтырат экен. Балам ушул немени неме кылып китепти окуп чыксаң, биздин хандын казынасы ошол китепке жашыруун ошол китептен издеп таап хандын казынасын алып алып, менин акыркы керезим ушул дейт дагы ал ар кандай тилде жазылган болот экен да. Анан хандын неме керезин аткарыш үчүн бала ошол тилдерди үйрөнүп чыгат экен. Тилдерди үйрөнүп чыкканда акыркы немесин Кытайга башка мамлекеттерге барып, ар кандай тилдерди үйрөнүп, ошо акыркы тилинде окуганда бул китепте неме бардык неме эч кандай казына жок. Бул сен үйрөнгөн тилдериң сага казына, бул илимиң, сенин азыркы алган илимиң сага казына болот деп хан өзүнүн баласына ушундай неме керез калтырып, өзүнүн ордуна калтырган экен. Анда эмесе жыйынтоочу сөздү серепчилерге узатсак. Урматтуу окуучулар, кесип тандоо бул силердин турмушка койгон, турмушка аттанган жолуңардын эң маанилүү убакыты. Кесип тандоодо шашпашыңар керек. Силер жанагы балдар айтып өткөндөй 1-класстан баштап деп атышпайбы? Мен уже чечкенмин деп. Ошол сыяктуу эми 1-класстан болбосо дагы 6-7ден болобу силер уже өзүңөрдү байкай башташыңар керек. Кайсы кесипти сүйөсүңөр, кайсыга жөндөмүңөр бар, кайсы кесиптин үстүндө иштегиңер келет. Анан эгерде маалыматыңар аз болсо, силер азыртан ошол ар бир кесипти изилдешиңер керек. Изилдеш керек дегенде кандай? Кененирээк маалымат алышыңар керек. Көпчүлүк балдар билбей калышат. Ал кесиптин оор кыйышы бар, ошого чыдай турган болуп тандагыла. Окуучулар мен жана мына жерден bir 2-3 жигит сөйлөдү, окуучу сөйлөдү, 11-класстыкы болуш керек. Ушулардын айтканына мен кошулбайм. Мен деп айтып атат, мен bir кесип таңдагам. Эгерде ортодон өтпөй калсам, мен башка
кесипке барбайм дегенде айтып атат да, жоқ андай эмес экен. Жигиттер, сендер үй бүлөнү бага турган киши сендерсиндер да. Ошондуктан жигитке 70 өнер аздык кылат дейт. Эгерде сендер экономиканы таңдасаңдар, өтпөй калсаңдар, болду, ушу менен токтоп каласыңдар. 20 жыл тагы барасыңдар. Мен башында ушинтип ойлагам да, эмнеге мен муну айтып атам, мен өзүм каталыгымды айтып атам. Мен башында минтип ойлагам, милицияга барам дегем да. Милицияга өтпөй калдым да, анда армияга барып келиш керек, армиядан кийин окуш керек болду, ушундай кылып, жылда барам, жылда өтө албайм, жылда барам, жылда өтө албайм. Ушинтип атып 20 жылды жөн эле өткөрүп берип турдум да мен. А барбыр милиция болгон жокмун, азыр мугалим болдум да. А мен ушу мугалимдикти мен азыр чын көңүлүм менен мына алдарында отурам, Кыргыз Казак университетинде колледждин, ушун Кыргыз Казак университетинин астында колледж бар, ушул колледжде директормун. Мен буга чейин колледж директору болгонго дейин мен юридика факультетинде сабак берип жүрдүм, мугалимде болуп жүрдүм. Маган бул кесип жагат. Мен кандидатскийди коргодум, мен кандидатскийди ошо ойлоп да көрбөп турмун. Эми азыр докторский жазып атам. Мен ошону илгери ойлаган эмесмин, жок мен милиция болом. Мен эмнеге андай деп ойладым, балалык сезим болса керек деп ойлойм да ошондо. Милиция болсам, форма кийсем, мындай жүрсөм деген бир өзүмдө бир фантазия болса керек да. Ошондуктан жигиттер өздөрүнүн ойлорунда тагы бир жолу карап көргүлөр. Башка дагы жакшы кесиптин жаманы жок, эгерде жакшылап аны алып кете алсаң. Мугалим болсаң андан жакшы эмеспи? Аксакалдар кет жанама жерде бир айылда болдук, ошол жерде бир агайды көрдүк, физиканын мугалим экен. 51 жыл болупту сабак бергенине. Так эле сабак берет экен. 70-тен асып 80-ге келип калыптыр. Жаманбы? Аябай ардактуу, барктуу, нарктуу киши экен. Ошондуктан балдар бир ойга катып калбагыла. Алар сендерди бар коя аябай жаман акыбалга алып келет. Өтө албай жүрө берсең, көңүлүңдө калып калышы мүмкүн, башка кесип калып калат. Эмне үчүн? Сендер семьялуу болгондон кийин семьяны сендер багасыңдар. Аялдарың бакпайт да, келинчектериң бакпайт. Наоборот, сендер бакыштарың керек. Ошондуктан ар бир кесипти таңдай бергиле. 2-3 кесиптин башын кармагыла. Бирок бирөөсүн өтөсүңдер да. Жөндөмдүү болуш керек да. Жөндөмдөрүң болуш керек. Любой кесипти алып кетиштериң керек. Рахмат уккандарыңа. Ар бир кесип ардактуу дейт кыргызда. Азыр агайлар айтып өттү. Урматтуу жаштар, кесип тандаганда ата эне менен акылдашыш керек. Аалымдар менен, дин таануучулар менен, имамдар менен акылдашыш керек. Анан эң негизгиси дагы бул интернетте ал жактан да акылдашып көрүш керек да. Ким кандай жумуш табып атат, канча кайсыл факультетти бүтсө жумуш бар, ошол жактарына караш керек. Тилекке каршы 2-3 диплому бар, бирок биздин жарандарыбыз Орусияда көчө шыпырып жүрөт да. Дипломдор жөн эле азыр биздин ачык айткандай акчалар кеткен, ал болсо дипломду эле кереги жок болуп калды да. Ошон үчүн дипломду алгандан кийин иштегенге, мекенге кызмат кылганга ар дайым даяр болуш керек да. Ошон үчүн кыргызда айтат, карынын сөзүн капка сал дейт. Демек, мойнунан байланган ит ууга жарабай калат. Ошон үчүн жакшылап, акылды калчап, жети өлчөп, анан бир кесип туруп, буюрса кесип тандасаңар жакшы болот. Бизде алакандай Кыргызстаныбызга анчалык көп деле специалисттерди, жогорку билимдүү адамдардын кереги эле жоктой болуп калды, кымбаттуу туугандар. Айланып кеткен кыздарым. Ата-энеңерди кыйнап окуймун, тиги бу деп, же бирөө менен неме сүйлөшүп алып, окууга барышты ойлонуштуруп көргүлө. Ошого күчүң жетеби, келгенден кийин иштей аласыңбы, ошого жөндөмүң барбы, шуга караш керек. Анан кийин өзүң күчүң менен өтө аласыңбы окууга? Эң негизгиси өзүңдү күчүң менен өтө аласыңбы, өтүп алып окуй аласыңбы? Ана ошого караш керек. Ана ушинтип анан кийин кесипти ошо тандаганда дагы ошо жөндөмүңөр карап тандагыла. Бизде шундай да, мен муну абдан жакшы берем. Бишкекке барып алып, мана мен окууга киремен деген балдар чыгып атат, бирок ким болосун десе суроого жооп бере албай атат. Бишкекке барып алып, бир карасаң у институт алды, бир карасаң бу университет алды, бир карасаң немен алды жүрөт. Неме кылып жүрөсүң деп телефон чалсаң, палан жерде жүрөм, пыстан жерде жүрөм деп эле жүрөт. Кайсы окууга барышты, немесин билбейт. Кайсы бириге бир оңайыраак болсо бир тааныш таап кирип келсе, кирип кете берет. Мен муну окуй аламынбы, же жокпу деп айта албайт, айланып кетейин. Ошондуктан бир окууга ниет кылгыла, ошону аракатын кылгыла, өз күчүңөр менен баргыла, киргиле ошо окууга кире албасаңар кайтып келип ата-энеңерди алдыда, ата-энеңерди кызматыны кылып жүргүлө. Айланып кетейинден анан кийин мону интернетти этият болгула.
интернет бұл азырғы 21 қылымдың чумасы. Кайбір мамлекеттер азыр бізге оқшаған мамлекеттерге соғыс жариялаған. Алар автомат апкеліп атпайды бізді. Же қылыш менен чаппайды. Интернет менен деле бағантыр болады. Чөкөлет болады. Ошон үчүн этият болгула буга. Рахмат. Урматтуу окуучулар, илимдүүгө дүйнө жарык дейт. Окугула, илимдүү болгула. Ошону менен биргеле мына турмушта бир ачуу чындык бар. Ошону айтып коеюн. Мына канча илимдин доктору, профессору болгон окумуштуулар бар. Бирок диссертацияны жактап алган, ошону экономикалык өсүшкө кошкон салымы бир жаңылык киргизген, жалпы элге журтка пайдасы тие турган нерсе барбы жокпу? Чоң маселе. Ал эми арабызда эле жүрүп, мына айылда өзүнүн салымы менен көпүрө салып, жакырларга жардам берип, остановка куруп, жакырларга жардам берип, ажат ачкан канча жигиттер жүрөт. Биздин салым кай жерде жакшы болсо, ошол жерде элге көбүрөөк пайдабыз тийген болуп эсептелет. Ал эми кесип боюнча, кесип бардыгы ардактуу кесипчи. Кесиптин жаманы жок. Кесиптин түйшүгү да бар. Ошо түйшүгүнө чыдап, өзү ардактап сүйгөн кесипке ээ болсок, жакшы. Ошондон гана майнап чыгат. Кесипти туура тандайлы. Ошонун үзүрүн көрөлү. Ал эми мен мугалим болгон үчүн айтам. Мугалимдикке келгиле, окугула. Баары бир коомду өзгөртө турган мугалим болот. Ушуну жакшы билип алгыла. Мен өзүм кесибиме агитация кылып атат деп ойлогула. Бул чындык. Бизден президент чыксын деп эле мактанып атабыз го. Бизден депутат чыксын деп. Ошо чыккан дагы мугалимдин колунан чыккан. Эч ким Марстан окуп келген жок. Ушул карапайым эле мугалимдин колунан окуп чыгып, ошол жакта тургандын бардыгы эле кыйын экен деп ойлогула. Ак үйдө, көк үйдө отургандын. Аяка барбай эле муну жерде элдин турмушуна көп салым кошкон азаматтар бар. Силер ошондойдон болгула. Мугалимдикке келгиле, окугула. Биз силер менен сыймыктана турган болуп, кадр болуп жетишкиле. Ийгилик каалайм бардыңара. Ошого кошумча мен дагы ушул инилериме, карындаштарыма шуну айтып кетет элем. Мен өзүм кесибим боюнча финансистмин. Мен бул кесипти 9-классымда тандагам. Мени кичинекейимде атам сен врач болосуң дечү эле. Мен врач болом деп 9-класска чейин жүрдүм. Бирок адамда жөндөм болуш керек экен биринчи. Жөндөм менен кошо адамда кызыгуу деген экөө мындай эгиз нерсе экен да. Жөндөм, кызыгуу, аракет. Бул үчөөнөн анан бир максат келип чыгат да. Биринчи адам ушул жашоодо адам болуу үчүн бир максатты коюу зарыл да. Ошол максатка жетүү үчүн кандай кесип тандоо? 1 жыл деп атабыз, 3 ай деп атабыз. Бул количествосы боюнча көп, бирок убакыт бул зымыраган куш, бир азда өтүп кетет. Эртең эле 11-класс 25 май мектеп бүтөсүңөр окуу тандоо зарыл. Ошондуктан азыртан деле ойлонуп баруу керек. Кесип тандоодо урматтуу инилерим, бул специалисттикке окусам жумуш жок экен, инженердикке окусам иш жок экен, мугалимдикке окусам айлыгы аз экен деген ойдон такыр алыс болуңуздар. Мен өзүмдүн башыман өткөн нерсени эле айтып кетейин. Бул айлык акы, акча каражат, бул баарынын берекеси бар, өзүнүн берекеси бар. Аз болсо дагы берекелүү болсо, ошонусу жакшы. Урматтуу инилерим, анан бир өзүңөр кызыккан жакшы бир кесип болсо, ага иш жок экен деген нерседен алыс болгула деген сөзүм акырына чыгарып коеюн. Азыр мамлекетибизде муниципалдык, мамлекеттик ишканалар, ошондой эле инженерлерге, строительдерге, медиктерге жалпысына иш бар. Болгону кызыккан өзүңөр жөндөмүңөр бар, кесипке коркпостон тапшыра бергиле. Эң главный силер ошол өзүңөр тандаган кесиптин мыктысы болгула.
Анан ошону аткарыңыздар. Жаштар сүйлөсүн телеберүүсүн Марва ТВ телеканалынан жекшемби күнү саат 20:00, ал эми кайталоосун дүйшөмбү күнү саат 12:00 көрсөңүздөр болот. Ошондой эле YouTube каналынан дагы Жаштар сүйлөсүн деп издеңиздер. Жаштардын кесип тандоодогу уттурган убакыттар деген теманын үстүндө талкуу кылдык. Убакыт бул сенин ийгилигиңдин ачкычы. Кесип сенин жашооңдун түркүгү. Ошондуктан туура жолду тандайлы, эч убакытта убакыттан уттурбайлы. Убакыт кылыч сыяктуу дейт. Эгерде биз аны кеспесек, ал бизди кезет экен. 2000 сомду сактап коюп эртең колдонсок болот. Бирок керек болсо 2 секундту дагы сактап коюп эртең колдоно албайбыз. Андыктан ар бир күнүбүздү баалайлы, туура чечим чыгаралы. Кийинки эфирде жолукканча саламатта калыңыздар.